Орустар ошондой эле экен, өзүнүкүнө берет экен. Бегимай Турусбекова Россиялык Царица музыкалык шоусунда экинчи орунду ээлегенде ызаланганын айтып чыкты. Эске салсак, буга чейин кыргызстандык ырчы Россиялык Царица долборуна катышып, анда экинчи орунду алган. Шоунун дээрлик бардык этаптарында калыстар кыргызстандык ырчыны мыкты катышуучу деп белгилеп келишти. Бирок финалда калыстар жана көрүүчүлөр эң жогорку упайды Светлана Лариновага беришип, ага жеңиш ыйгарган. Комментарийлердин көпчүлүгүндө Бегимай Турусбекованы колдошуп, анда сейрек издешүүчү музыкалык талант бар экенин белгилеп келишкен. Царица долбоорунун финалын көргөндө баарыңыздар капа болдуңуздар, ызаландыңыздар, эмне үчүн Бегимай алган жок деп. Мен да башында чындыгында албай калганда ызалангам, бирок сахнадан өзүмдү карманып, ошол ызаланганымды көрсөткүм келген жок. Колумдан келишинче кармандым. Анан кыргыз элимди, жеримди негизи уят кылбайын деп аракет кылдым колумдан келишинче. Бирок эми орус эли ошондой эл экен, өзүнүкүнө берет экен баары бир. Анан алар бербесе дагы баары ошо биринчи местаны Царица наамын, кыргыз элинин сүймөнчүктүү ырчысы деген наамды сиздер эле мага берип койгонсуздар. Мен ошого ыраазымын. Ошол жакта жүргөндө кадимкидей мага болгон сүйүүңүздөрдү, сезимдериңиздерди аябай сезип аттым, колдооңуздарды сезип аттым. Ошон үчүн финалга чейин жеттим десем болот. Туркияда кыргызстандык аялга күйөөсү кол салып, баласын алып койгон. Туркиянын Анталия шаарында кыргызстандык аялды жолдошу каттуу сабап салган жабырлануучунун сүрөттөрүн соц тармакка коомдук ишмер Асөл Молдокматова жарыялады. Анын айтымында, күйөөсү аялына бычак менен кол салып, баласын алып койгон. Жабырлануучунун бир тууганы да окуя боюнча соц тармагы аркылуу маалымат берди. Менин сиңдим Кыргызстандын жараны, кол салган эркек Туркиянын жараны. Ошол күнү сиңдим видео байланыш аркылуу апасы менен сүйлөшүп, жумушунан үйүнө келе жаткан. Батиринин эшиги ачаары менен колунан бычак кармап турган күйөөсүн көргөн. Экөө мушташа кетип, күйөөсү бычак шилтөөгө үлгүргөн. Сиңдим коргонуп жатып, бычагын жулуп алган. Бирок күйөөсү буга да токтобой тепкилеп кирген. Ызы чуудан улам кошуналары чыгып, тез жардам кызматын чакырышкан, деди жабырлануучунун бир тууганы. Анын айтымында, мындай нерсе биринчи жолу болуп жаткан жок. Күйөөсү буга чейин деле ур токмокко алып, аялын коркутуп келген. Сиңдиси баласынан улам өлкөдөн чыгып кете албай жатканын кошумчалады. Ал эми Тим Туркиянын укук коргоо органдары менен сүйлөшүп, баланы апасына өткөрүп беришкенин кабарлады. Ага чейин бөбөк жолдошунун ата-энесинде болчу. Полиция шектүүнү кармап, учурда кылмыш козгоо боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалаган. Министрлик ишти көзөмөлдөп турарын Анталиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери адвокаттар менен байланышып, жабырлануучуга юридикалык кеңештерди берип жатканын белгиледи. Резонанс. Кыргызстанка Кузубекова Гульзат попала в беду. Ее супруг, гражданин Турции, жестоко избил. В данное время Гульзат находится в больнице, к ней вылетел брат. По словам брата, ее супруг находился под воздействием наркотического вещества. Первый раз ему удалось забрать ребенка, они не отдавали долгий период, и вмешался генконсул в Анталии, за что благодарим, генконсул в Стамбуле. Я призываю правительство Турции, призываю наше правительство защитить кыргызстанку и ее ребенка. Это очень и очень важно. Знаете, когда приходит беда, люди теряются. И вот сейчас очень важно поддержать ее на всех уровнях. В данное время она в тяжелом состоянии находится сейчас в больнице. Я призываю МИД Кыргызстана, хочу поблагодарить за добросовестных, ответственных работников. И я надеюсь, что вместе нам удастся помочь Гульзат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Кыргызстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. Автоинспекторду капотуна жаткырган тейде сүйрөп кеткен Lexus табылды. Милиция кызматкерлери автоунааны Бишкектеги турак-жай комплекстеринин биринин алдынан табышкан. Азырынча айдоочусу изделүүдө. Окуя кечээ Айтматов жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде болуп, окуядан кийин айдоочу из жашырып кеткен. Инспектор ооруканага жаткырылган. Встречкадан келем. Силерге 90 чыгып атат. Она состою и прикиньте, возле Народного, смотрите, какая картина только что произошла перед моими глазами. Гаишника, короче, машина протащила.
УКМК Камчы Көлбаев үчүн өч алууну көздөгөн деген кылмыштуу топтун мүчөсүн кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Өгүз деген кайманаты бар 37 жаштагы жаран Көлбаев үчүн өч алуу максатында соц тармакта фейк аккаунттар аркылуу массалык башаламандыкка чакырган постторду жарыялап турган. Суукта жүрөк жылыткан көрүнүш. Тазалыкчы апага жардам берип жаткан патрулдук милиция кызматкери көпчүлүктүн алкышына татыды. Президент Ысык Көл облусунун башчысы менен Ош шаарынын мэрин алмаштырды. Уланбек Далиев президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык, ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу иштен алынган. Анын ордуна буга чейин Ош шаарын жетектеп келген Бактыбек Четигенов барды. Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Ош шаарынын мэри болуп Жеңишбек Токторбаев дайындалды. Токторбаев 57 жашта, ал Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Каражыгач айылында туулган. 2021 Ата журт Кыргызстан партиясы менен Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Бөлүм баштар барлыгын иштейт. Буга келип мен өзүм жакын кишини коюп, мен тууганым деп андай жок. Принцип вот такая. Все. Ким татыктуу иштесе, я буду поддерживать. Курме иштесе, анда барбаймыз. Андан кейін бага тапшырма болду. Коррупция, аз билесиңер, коррупция менен мен тем более ошо мыйзамдын автору менен. Анын өзүм мыйзамдын автору болуп туруп, коррупцияга жол берсем, көрүнүш болот. Ошон үчүн лицемерлерди, жетекчилерди айтам. Карагыла. Көзүңөрдү ачкыла. Эртең тамагысың. Мурда какой-то бир чайсын бере салып, акталып, анан тияк очурабы, анан такого не будет. Все, тамагысың. Не то, что өзүңөр, балаңар дагы, туугандар дагы жол беришибиз керек. Вообще. Анан шаарда жасап турган жумуштар абдан көп экен. Жол көйбөй жатат. Ким жооп берет жолго? Кантип жол? Сизби? Жолдор көрүңөрбү? Университеттен алдыда майдана жол. Вообще техника жок бизде. Техника жок. Кәдімгі 50-нче жылдары, 50 жылдары қолда 80 жылдары зир. Жаңа техникалар жоқ. Тазалықта ғана 4 техника бар, қалғаны ескіріп, шуны азырлайды. Техникалар жаңалар бұйырса. Чоң ойлар бірдеп тұрып, депутаттармен чоң бірге болушыбыз керек, депутаттарымыз. Олар мен ушпай, талашпай, оғанда бізде шаардык кеңешке депутат болған болуыз. Бізде талаптарды қойған болуыз. Алардың өздерінің избирательный участоктарында деген шайлоочуларга сөз бергенде, мен барып оны жасап берем деп. Оларға жасап жардам беріп қойыш керек. Ешқашан депутаттармен ушпаш керек. Общий язык тауып, бәрін бізде бір араға тарп кетишибиз керек. Жеңишбек Токторбаевдин ордуна Жогорку кеңешке ким келет? Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Эми анын ордуна ким депутат болуп келет? Борбордук шайлоо комиссиясында катталган Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси Жеңишбек Токторбаевден кийинки тизмеде Фархат Туленбаев турат. Борбордук шайлоо комиссиясы Токторбаевдин ордуна Туленбаев келиши керектигин ырастады. Туленбаев буга чейин бир нече чакырылыштарда депутат болгон, кезинде анын Кыргызстандын гимнин ырдай албай калганы талкууда калган. Кийинчерээк кечирим сурап, гимнди туурулап ырдаган.